Assalamu алейкум, урматтуу жалпы кадырлуу көрөрмандар. Регион телеканалында, Пирамида телеканалында түшкү конок берүүсү башталды. Баарыңыздарга терең салам айтып, атым Нурмат Абыкеев. Бүгүнкү берүүдө баарыңыздарга дагы бир сонун берүүлөрдүн бири кылып чыгаралы деп турабыз. Себеп дегенде биздин келген агайыбыз бар. Баймаматов Ашим Токурович бүгүнкү азыркы убакта сонун ырлар бар, аккордеон колунда. Биздин агабыз Жолдошбек Мамажанов атындагы кадам жай таланттары коомунан, ошондой эле Рыспай Абдыкадыров атындагы фондунун кадам жай району боюнча координатору. Агай, assalamu алейкум, кош келипсиз. Ден соолугуңуз? Жакшы. Ошондон баштайлы. Улам убакыт өткөн сайын негизи адам баласы ден соолугун карап калат дейт да. Көп нерседе биринчи байлык, дүнүйө деп чуркайт экен жаш кезинде, баягы муну алып алайын, тигин алайын, баягы жаш кезде берсин мээнетти деп коет го. Жаштык кезде ошентип чуркап калат экенбиз. 60-тан кийин жок деп эле эмне берем, анан мындай болсо, ден соолугум болсо болду деп эле отуруп калат экен. Анан өзүңүз кандай дейсиз? Мен деле ушундай баягы сен айткандай биринчи ден соолук деп жүрсөм, жаштыкта болот экен да. Азыр эми балдарымды ойлоп, нерелеримди ойлоп, атамды ойлоп, өткөн кеткенди ойлоп, эме кылып калат экенсиң. Өкүнгөнсүп калат экенсиң да. Ырлар боюнча сүйлөшүп кетели. Эми ырлар күнүгө эле жаңырып чыгып атабы? Улам жаңы ырлардан жок. Мен тиги 55 жаштан акырын чыга баштады да, ыр чыгып, топтолуп, эме болуп келе баштады. Анан азыр эми мен ошолорду элге таркатайын деген максат болуп калды да. Эми кээ бирөөлөр ойлошун, сразу эле тинтип жаза берет экен, чыгара берет экен. Жок, бул ырлар 10 жылдан бери ырдайм. Бирок дагы эле жетилелектей сезем да, бир нерсе кем болгондой аракеттенип атам, эми элге калтырайын. Өзүңүз негизи дарыгерсиз, хирург. Ал жагы эмне болду? Эми мен бүт бойдон өзүмдүн хирургический вазифамды деп коем, берген антымды деп коем, элге берген биз диплом алганда присяга беребиз да, ошолорду аткардым деп ойлойм да. Бир жерден тайганым жок, бир жерден эме кылган, отказ кылганым жок, иш кылып, медицина деп жүрүп, жүрөгүнү берип, картайып, пенсияга чыгып, эми ырдап жүрөм да. Туура эле. Анда ырдап жүрсөңүз ырдаңыз эми. Кандай ыр менен келдиңиз? Биринчи ырыңыз менен баштайлы. Биринчи ырым бир жарым жаштан апа, бир жарым жаштан тартсадың апа деп ырдадым эле. Эми аны көп эле ырдап жердим, бир-эки жерде ырдап койдум. Эми ошол эми жалгыз калдың атаке деген ырым бар, ошону ырдап берейин. Жарайт. Öz yolundan taydın mı? Öz yolundan taydın mı? Atatürk. Canı sırap gözün cattın mı? Enime sincüğü sardın mı? Ağustağın yaşlık durmuştan Alsırıp sen kaldın mı? Alsırıp sen kaldın mı? Atatürk. Yalnız balan bozduk dünyadı, apa dedin sözün ibadı, koy koy kalıp güneşine, ömür boyuyla, ömür boyuyla.
Баракелде. Сонун. Негизичи ыр чыгарып атканда сиз биринчи обонду чыгарып аласызбы же жазылып турган сөзгө обон чыгарасызбы? Мындай болду да. Мен биринчи жана апам өткөндөн кийин ыйлап жатып эле аккордеон ошондо негедир аккордеон кармагым келип калды да. Ошондо мен ыйлап отуруп анан карасам обон чыгып атат. Анан аккордеонду Валтмейстер деген аккордеон бар эле мында. Анан ошону кайталай берсең сөз чыгат экен. Мен ошого ишендим да. Кайталай берсең сөз чыгып анан сөз жаза баштадым. Ошентип анан азыр кээде мындай биринчи эме деле обон деле чыгып калып атат. Обонду чыгып калып атат, бирок аккордеонго сала электим, бирок обон чыгардым жакында. Аны кийин да Кудай буйрса элге жарыя кылам. Буйрса. Негизи канча ырыңыз бар өзүңүздүн? Эми Обондурлардан. элдин алдында мынанча ырым бар деп айта албайм. Айтпайм. Айтып келбейт. Жок, негизи мындай анткени сизге деген ырчылар кайрыла баштайт. Мурда берүүлөрдө биз дагы айтып өттүк эле. Андан кийин мага да көп чалышты. Бирок сиздин номериңизди бердим. Анан чалышкан жокпу, ал жагын билбейм, айта албайм. Бирок кандай ырларды чыгарат экен дейт. Мен айттым, сөзүн дагы жазат экен агайыбыз. Обонун да жазат экен, анан көп эле экен ырлары деп сурашат да. Анан мен билбейм дедим. Аябай көп. Эми мен 20-30 бар. Бирок азыр элге таркалганы бир 5-6 таркады окшойт. Бuyakta көңүлдө жаткан буктар көп аябай. Анан анча-мынча эме өткөндө айткандай кайгылуу, муңдуу ырларым да. Ошон үчүн биринчи кайгы муңду чыгарып алып, букту жазгандан кийин мындай эме чыгабы деп ойлойм да. Негизи кайгырбай деле балким мындай азыр көп эле той варианттарды чыгарып берип атышат. Ошондойлорго кандайсыз? Ал жагын ойлонгонум жок. Мүмкүн келип калышы мүмкүн. Сөз жазып аткандачы? Мисалы үчүн күндүз же кечинде жазышат көпчүлүгү. Же болбосо атайын тоого барып алып, же болбосо эч ким жок жерге отуруп алып жазышат да. Сиздикичи? Жок, менде андай эмес. Күнү-түнү жаза берем, күнү-түнү ырдай берем, күнү-түнү отуруп алып телефонумду чукулай берем. Отуруп деле ыр жазгым келсе, сен тиктеп деле жаза берем. Негедир ошентип калдым. Илгери андай эмес элем. Бара-бара мындай тиги комчулар бар го, айтышта жүргөн. Биринчи тантыра эле ырдаша берет. Бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Ошентип ырдай берсең, такшалат экенсиң. Мен ушуну сездим. Мен мындай кандай десем, ырда жазбайт элем, ыр жазып үйрөндүм. Ырдап жүргөнмүн мурун, бирок элге ырдаган эмесмин. Акырын ырдашты үйрөндүм. Анан аккордеонду тартып үйрөндүм. Иши кылып ошентип эле жылып кетип атам деп ойлойм да. Негизи ошо да катылган талантты баягы жөн эле катып жата берген болбойт. Элге чыгарыш керек. Экинчи ырыңыз эмне деп аталат? Азыр дагы эмне деген ырды аткарып бересиз? Менин бөбөгүм деген ырым. Азыр менин бөбөгүм шаарда небереме арнаган ырым бар. Ар бир ырдын тарыхы бар да, негизи өзүңүз жазгандан кийин. Бул ошондо небереңизге арналган ыр. Жакшы болот анда.
Bayır kozum mevcim mevcim Görmedim ay Yüreğimde uzatırasın Жакшы, сонурларыңыз бар экен чын эле. Буларды мынтип дагы басып жатып албай болгон ырчыларга ачыгын чыгар эле таратыңыз, же болбосо өзүңүзгө клип тартыңыз дегендей. Мындай тарыхка калыш үчүн ар бир ырчы 1-2 клип жасатып алышат да. Сиз өзүңүзчү? Мен көптөн бери ойлонуп жүргөн маселе да бул. 1,5 жаштан таштадың апа деп өзүмчө сценарий деле жазып жүрдүм. Китеп жазгандан, кара сөз жазгандан кийин сценарий дагы жазып көрөйүнчү деп жазып көрдүм, бирок мындай сабакшып ушундай кылсаңыз болмок, жакшы экен деген адам аз болуп атабы деп ойлойм да. Балким. Көңүлдө бар. Кудай буйруса, эми силер менен байланышта турса, мен акырын жүрөгүмдөгү, көңүлүмдөгү көйгөйлөрдү бүт чыгарып алсам анан кийин жаза аламбы дейм да. Негизи көпчүлүк аксакалдардан деле мурда сүйлөшүп атканда ушундай сүйүү темасында ырларды жазышат да. Кээ бир ырлар эми бар эмес. Анан ал жактан сиздин да кандай ачылып атасыз десем, жок, мен басып келатып, мектепте жүргөн кезимде, же болбосо студент кезимде bir kızdı istep, oşol esime düşüp, oşoga arnap жазып koydum. Oşol кезимде артка тегеретип, өзүмдү толгоп, жаш бала болдum дейт кайра. Баягы эле толгонуп, ушинтип торолуп жаралат да ырды баягы обой эле мынтип жазып коюшпайт го эч ким. Сүйүү темасында мен мындайча айтканда проблема жок. Сүйүү темасында. Эми картаны ачылган нерсе, эми өткөндө деле айттым го, аялым, келинчегим, же болбосо кемпирим классташым болот. Окудук, чогуу бүттүк, чогуу жүрдүк. Азыр эми 4 бала, 8 неренин ата энесибиз. Мындайча айтканда жашоодо проблема жок. Ошон үчүн ырдап атамбы деп ойлойм. Жакшы, албетте ырдаш керек. Сүйүү жөнүндө ырларыңыз барбы? Оңго салынган өзүңүздүн. Ошондон ырдап бере аласызбы? Же бул келгенде аныңыз даяр эмес болуп калды? Өткөндө ырдадым, кызыл гүлүмсүн деген. Болот. Дагы бир жолу ырдап бериңиз. Бүгүнкү көрүүчүлөргө өткөндө көрбөй калгандар бүгүн көрүшү мүмкүн да? Карашалар аракеттенет. Ошондо ырыңыздын темасы? Жазгы гүлүмсүн. Жазгы гүлүмсүн. Абдан жакшы. Ömrümde sen can
Баракелде агай. Бул ушул ырдын чыгышын, жаралышы жөнүндө айтып бербейсизби? Жазгы күлүмсүң деп мындай өзгөчө тематикада экен. Ошол жөнүндө. Толук сырымды айтпасам да мен баягы адамда ички дүйнөң козголуп атканда эме болот экенсиң да, мындай адам деле өзгөрө баштайт экен да. Мен эми айылда жашайм да. Эми аялым шаарда барып келип иштейт. Анан алып кеткенде өзүм жалгыз калып сыртка чыксам, өзүм эккемде өзүм гүлдөп, роза гүлүн эккем, эми ушундай татынака гүлдөп турат да. Анан барып жытталап тиги жака басып, бияка жаап өзүңчө толкунданып калат экенсиң да. Анан ошолор толкунданып көрүп, анан чыккан ырда. Дагы толук айтпай койдуңуз, жашырып койдуңуз. Бул эме телевидение эмес, өзүңө отдельно айтып. Ошондой кылалы. Негизи дагы бир эжекелердин сонун бир ыры чыккан, Ак таңым депчи. Анан бул жөнүндө сураштырып көрдүм да. Бул эмне болгон? Ак таңым болгондо кандай болуп калды десе, азыркы эле жаным, сүйгөнүм, жүрөгүм деп эркелеткендин эле бир түрү ушундай ак таңым деп айтыптыр да. Сиз ушуга кандай карайсыз? Эми баягы Менин ак таңым деп аябай. Сүйгөн адам, сүйдө жүргөн адам, сүйүүнү билген адам баягы ар кандай вариантка салып, ошол ырды тиги сүйгөнүнө жеткиргенге аракеттенет экен да. Бул мен айткандагы эле сөз. Анан кийин эми ырчылар, оончулар бар деле жакшы билишет. Анан ошол ички дүйнөңдү ыр менен бергенге, ыр менен эмес, аккордеондун үн менен бергенге аракеттенип калат экенсиң да, ошондой кичине эмелер болот экен. Ушул ак таңым деген сөзгө кандай карайсыз дейм да, басымдуулук кылып мисалы үчүн. Өзүңүз баягы жазуучу катары, оончу катары. Чындыгын айтайын, эртең менен туруп эшикке чыксаң, таң атып турат. Ушунча бир мындай кооз атат. Таңдын атканы менен кечтин батканы адамга мындай айрыкча чыгармачылыгын козгой турган да. Анан сразу ошондо эстейсиң, сүйүүдө эстейсиң. Сүйүүдө эстейсиң да, анан кийин азыр метод бар, эмен телефонун карасаң, бүт сүйгөндөрүң номер, анан тигисин элестеп туруп ырды жаза бересиң. Ак жаным дегенде. Дагы эмне деген ыр алып келдиңиз агай эми? Мен ар бир ырыңыздын баягы эмне себептен кантип чыгып калган, ошол жөнүндө тарыхынан айтып өтөсүз да кичине. Эми мен айттым, менин тагдырым оор тагдыр деп эсептейм да өзүмдү. Эми 1,5 жаштан таштадың апа деген жазгандан кийин анан ыйлап жүрүп чоңойдум. Мындай жетимчилик тартканым жок. Мени атам аябай жакшы баккан айылда. Чоң атам бакты. Өзүм атам ажырашып кетип, анан отдельно жашап калган, жанагы ырдын. Анан ошондо ыйлап жүрүп, ыйлаба деп ыр чыгарып койдум эле. Ошондо ырдап берейин. Жарайт, жакшы. Gözüm
Абдан жакшы агай. Азыр мисалы үчүн көптөгөн ырчылар менен биз сүйлөшкөндө айтышат да 35-40 жашка чейин ырларымдын баарын жатка билчим депчи. Анан 40 жаштан кийин эмнегедир унутчаак болуп калдым дейт. Сиздики кандай болуп атат? Мисалы үчүн көп ырларыңыз бар. Мен эми мындай медицина тармагында иштеген үчүн баягы эс тутумдун эмесин айтайын. Мындай жаштыкта эме күчтүү болот да память. Бара-бара күч алып келип, баягы жаштыктагы нерселер кала берет. Анан азыркы учурдагы же болбосо картайгандагы учурдагы нерселер жоголо берет. Эс тутум жоголот да. А бирок баягы жаштагындагы билген нерсең ошол боюнда тура берет. Кайталасаң келе берет. Ошондой. Азыр мисалы үчүн өтө көп ырчылар Кыргызстанда. Эми 7 миллионго ала келгенде бул көбүрөөк. Бирок ар ким өзүнүн оокатын кылып атат. Ал жакта дагычы. Азыр көптөгөн оончу балдар жүрөт да. Азыркы кийинки жаштардын ырына кандай карайсыз? Мен бул жөнүндө көп ойлонуп жүрөм да. Себеби дегенде бизде классиктер бар. Анан Советский Союздагы жашаган адамдар бар. Советский Союзда цензура деген болгон. Цензурадан өткөн ырчы гана ырдай алган. А өтпөгөнү кала берген. А азыркы доордо цензура деген жок. Свобода слова, свобода действий дейт. Пожалуйста, каалайсыңбы 60-та ырда, 90-да ырда, каалайсыңбы жашыңдан кыйын болсоң, жашыңдан чык, ырдай бер, чыга бер. Азыр мына буй деген бүт бардыгы жок буй болуп кетти. Мына жаш балдар чыгып алып, ар нерсени ырдап атышат, Москвада ырдап атышат, башка жерде ырдап атышат. Анан унчукпай жүрө берсең, мына казактар бар, судун боюнда деген ыр бар го. Казактар уже менчик кылып алды. Казактар ырдап чыгып, казактар чыгат да азыр бирөөгө доказать эте албайсың, буну мен чыгарганмын деп, ноокаттык жигит капа болуп атат. Андай болуп атты. Мисалы үчүн мен өтө положительный эме берем. Азыркы заманга жараша биз илгери эгемендүүлүк Советтер доорундагы кыргыз эмеспиз. Биз азыр эгемендүү кыргызбыз. Эгемендүүлүгүбүздү көрсөтүү үчүн башка эгемендүүлөрдөн күчтүү болушубуз керек да. Күчтүү болуп мындай орусча айтканда боевой болуп турушубуз керек. Любой менен англис келсе англисче, анан немис келсе немисче. Бизге анан мынтип деп жүрбөшүбүз керек да. Шырап не что ты хотел, что ты знаешь дегенде кылып орусча сүйлө, англисчеси англисче сүйлө. Ошонун деңгээлинде болушубуз керек да. Ошонун деңгээлинде болуш үчүн азыркы жаштар вольный жүрүш керек. Азыркы жаштар мындай көңүлү ачык жүрүш керек да. Анан оюну кыла билиш керек. Ошол жакшы, мен ошону колдойм. Азыркы сөздөрү сиз оончу катары айтып өттүңүз. Эми ошол сөздүн маанилери азыркылар жазгандар. Эми мааниси жана эле айттым го. Ал деле ошол, Ал деле ошол. Жок, акырын келе берет. Акырын мындай алдыга чыккандар чыгып кете берет. Ырды тегиздегендер тегиздейт, оңдогондор оңдойт, акырын калгандар кала берет. Ар кимдин өзүнүн угуучусу болот экен да. 50% мына саясатты алганда 50 плюс 1 деп коет. 50 плюс 1 деп коет. Кыргызча 50 кошу 1. Ошол жетишет. Мен ошентип ойлойм да. Кээде мени анча-мынча кыйындар бар да. Тигинде мында ойной албайсыз, тигинде мында жок, сен ойной бер. Сен грубый айтканда ишиң болбосун дегендей кыласың да. Анан бара-бара мен уже көзүм жетип турат, такшалып бара-бара такшалып атканда кызыгып кетип атам да. Мен ошого сүйүнөм. Ушундай болуш керек деп ойлойм. Мен бара-бара курчуйт да бардыгы тең. Кийинки ырыңызга өтөлү агай. Мен азыр кичине өзүмдү ырастап туруп, Рыспай Абдыкадыровдун көптөн албай кыйын деле эмес. Эми элге таркалбай калган ырларынан кичине бир-эки куплет болот. Ошону аракеттенейин. Муну кече жакында үйрөндүм. Жолболду Алыбаев сен тарап дайым агарат деген ыры бар эмеспи? Ошону аракеттенейин. Кичине
Эми өтө татаал. Татаал болсо деле ооба, эми бул ыр катылып калган бекенби? Бул ырды кантип таап чыктыңыз? Мен Рыспай эми биздин поколение да эми Рыспай Абдыкадыровдун үнүн укканда эми мындай көчөдө жүрсөм көчөдө радиого келип угуп калчу эдим да. Анан башка жерде жүрсөм башка жерде радиодо дагы эми тиги ош тарапта жакшы тартпайт. Азыр Бишкекте турабыз. Бишкекте азыр жакшы болуп калды. Радио деле жакшы, үн деле жакшы, телевидение деле жакшы. Мындай жыргал турмуш келдиби, же техника өнүктүбү? Ал убакта биздин 60-жылдары, 70-жылдары бир радио бар эле, Советский радио, ошонун алып элек же болбосо Рыспай деген деле чуркап келип уга берчү элек да. Анан ошол эми калыптыр да менде. Баягы ырдап же ошол оон жатталып калган экен да. Анан издеп жүрүм, мыслын издедим. Атын деле билбейм. Анан Жолболду Албай бир күн эле эми жүрөт. Сен тарап магарып деп ошондой. Анан көрүп туруп, сразу эсиме келди дагы, аккордеонго бир тарткан деле келди да. Колум деле келди, өзүм деле келди. Ошондон бери кубанып жүрөм эми. Бул ырды Арбайлар колдоп атат дегендей дагы тиги жакта. Балким, андай да болушу мүмкүн. Бул ырды мисалы үчүн мен деле укпаптырмын. Көпчүлүк укпаса керек. Мага окшоштор көп. Балким сиз жаңы кайрадан жан берип ырдап чыгасыз. Дайым магарат деген ырда. Муну мен билгенден, мына 80 жылдык өттү, 70 жылдык өттү. Мен билгенден баары эле эски, жаңы биринчи ырларын дагы кайталап жок. 200-300дөн артык оон чыгарган экен бул киши. Канчасы калды, канчасы калган жок. Азыр эми Жолболду Албаев Оштогу эме тиги Ош искусство институту дейби, факультети дейби, ошолордун аракетинен мен көп байкаймын да. Максат Рыспайдын ырларын чыгарган ырларын калтырыш, элге жайылтыш, ошолорду калтырып калалы деген мааниде сүйлөшкөндөрүн билем. Анан ошондон көрүп туруп, менде ошол азыркы Сен тарап дайым агарат деген калып калган экен. Азыр тартынбай ырдадым. Сиз азыр мисалы үчүн ошо Жолдошбек Мамажанов атындагы Кадам жай таланттар колундасыз. Жолдошбек агабыздын да ырларынан билесизби? Ушул сурооду көптөн бери күтүп жүрөм да. Анан мен иниси менен чогуу баштадык ишти. Тиги Абидин Темиров биринчи учениги берки эме бар, атын унутуп турам азыр. Учениктери бар, аларды баарын көрүп туруп, алардын алдында мен мындай жаңы үйрөнчүкмөн, аларда ойнай албайм деп аракетим бар, бирок билем ырдап бер десең ырдап. Ырдап бере алсаңыз, балким ошо фонддун мүчөсү болгондон кийин бир жолу ырдап койсоңуз болот. Жанакындай эле өзүңүз билгендей бир 2 куплетти жетет да, эч болот. Толук эле ырдашка аракет берем. Макул. Азыр
Анан раз сурап калдым, жазым келчи деген, жазым келчи менен сүрөтүңөнү биринчи чыкканда, кстати, мен дагы бир оюм эми келди. Мен мисалы үчүн кыргыз музыкасындагы революционер деп эсептейм Рыспай Абдыкадыровду, Жолдошбек Мамажановду. Калганы ошолордун аркадан жүргөн адамдар. Аккордеончулар деп коем. Аккордеонду ээрчип деген китеп жазып атам. Ал калганын кийин айтам. Кудай буйрса ошолорду аткарып, жосу жазып же енип калсам деп ойлойм. Революционер себеби дегенде Рыспай Абдыкадыров аккордеонду элге сиңирип атат. Сиңирди десем болот. Уже жаш балдар дагы уже аккордеон Рыспай деп калышты. Жолдошбек Мамажанов ооз көңдөйүнөн мурун көңдөйүнө, медицинанын терминин алганда мурун көңдөйүнө, же болбосо музыканын термини менен алганда восточный колорит деп коебу, же восточный чыгыш эмесиге үйрөттү да. Адамдар анан эстрадный вариантта эми башка ошол эстрадный вариант менен кошуп нетип элди дүү деп эки эле менен дүңгүрөп кетти. Бир эле күндө дүңгүрөп кетти деп мен тиги эме кылганда эскергенде белгилеп айтышкан да ушундай. Анда кийинки ырыңызга кезек берели. Аракет менен эми тиги инилерим капа болуп калабы деп ойлойм да. Себеби дегенде ойнай элбей андан кийин ойнобой эле койбойбу деп калабы деп ойлойм. Жок. Андай антип ар кимдин өзүнүн баягы дараметине жараша деп коет да. Сиз анан кеч кармадым дейсиз, эчтеке болбойт. Жакшы чертет экенсиз. Баракелде. Негизи ушул фонд коом жөнүндө. Анан ушул Рыспай Абдыкадыров атындагы фонд деп атасыз. Ушул тууралуу кичине айтып өтпөйсүзбү? 10-жылы Жолдошбек Мамажанов агабыз 58 жашында аламдан өттү. Анан өтө кайгырдык. Анан мамлекеттик деңгээлде өткөрө албай калдык.
заслуга албай калды, эми мамлекеттен заслуга албай калды деп өтө кайгырып анан фонд ачып, бу жерде эскерүү концерттерин бердик. Анан кийин Кадамжайда 5 жылда бир 70 жылдыгын өткөрдүк, 60 жылдыгын өткөрдүк. Ошентип жүрүп Жолдошбек Мамажанов атындагы фондду мен эмеге инисиге өткөрүп берип, анан Жолдошбек Мамажанов атындагы Кадамжай таланттарына кошол деп дочерний предприятие ачканбыз. Ошол дочерний предприятияга мен жетектейм. Члендерибиз көп, Кадамжайда туурар көп. Эми баягы азыркы мезгилге жараша шаарга келип, Бишкекке келип эме кыла элекпиз. Бирок таланттуу жигиттер аябай көп, жакшы. Ал ошол коом болгондо кандай? Сиздер гастролдо атасыздарбы? Эки жакка чыгып концерт коюп атасыздарбы? Эми райондо коюп атабыз да, райондун условия регионунда концерт коюп атабыз, эскерип атабыз. Ошол ар жылы өткөн күнү 10 январда эскеребиз. 10 январда Жолдошбек Мамажанов төрөлгөн, 12 январда Рыспай Абдыкадыров төрөлгөн экен да, эми ошондой. Как раз ошол туш келип калып биз мындай көп эмелер болот да. Бир жагынан 10 жылдыкты өткөн, то есть 10 күнү январда Жолдошбек аканы эскерсек, 12 январда Рыспай Абдыкадыровду эскеребиз деп Ошко барабыз. Ишкил ошол түп члендерибиз, мүчөлөр аракеттенип жүрөбүз. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, ушундай өзүңүздүн ырларыңызды жалпы элибизге аткарып бердиңиз. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Ушинтип бат-баттан бизге эфирге келип турсаңыз болот. Сизди дайыма чакырабыз. Анткени өзүңүз айткандай мен баягы дарыгер, врач болуп, хирург болуп иштеп жүрө берип, ырлар калып калган эмирдайын деп атам деп атпайсызбы? Ошондуктан мүмкүн болсо эфирге келип туруңуз. Эшигибиз ачык, үйдү билесиз. Ушул жакка келип, өзүңүздүн талантыңызды жалпы элибизге бөлүшүп, көргөзүп, жеткирип туруңуз. Сизге бул менин максатым. Азыр сен максатыма мындай жол ачып бергендей болуп атасың. Бир кадам таштасаң, жол өзү пайда болот экен дегенге мен азыр ишенгенсип турам. Мен аябай силерге ыраазымын. Мындайча айтканда, ушул регион каналы мен азыр силердин жамаатыңар менен бардыгы менен уже тааныш болуп калдым. Бир эме Чипара, Аида эми көргөнүм менен пирамида болуп калды эле. Азыр бүт бар жүрөгүмдө турасыңар да. Силерге да аябай ыраазычылыгымды билдирем. Кудай буйруса, менин талантым ачармын деп ойлоймун. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун. Эң негизгиси өзүңүз оорубаңыз, айткандай чарчабаңыз, дагы ырлар көп жарала берсин. Эң негизгиси чыгармачылыкты баштагандан кийин таштаба дейт да. Ошону таштабаңыз. Урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, атайын бүгүнкү убакытта ушул жакка келип, баарыңыздарга өзүнүн ушундай сонун ырларын аткарып берген Ашим Байматов агабызга чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эгерде сиздерде дагы мүмкүнчүлүк, катылып жаткан талантыңыздар болсо, акындык өнөрүңүздөр болсо, же жазуучу болсоңуздар, бизге кайрылсаңыздар болот. Экрандын алдында телефон номерибиз бар. Же болбосо 0551 36 51 15 деген номерге кайрыласыздар. Менин аты жөнүм Нурмат Абыкеев. Дагы көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз.